Кыргызстандагы жаңылануулардын бардыгы Жогорку Кеңештин колдоосу менен ишке ашып келет. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргыз парламентинин 85 жылдыгына арналган эл аралык конференциянын ачылышында сөз сүйлөп жатып билдирди. Төрага куттуктоо сөзүндө Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин биринчи чакырылышы 1938 жылдын октябрында өз ишин баштаганын эске салып, мыйзам чыгаруу органынын 85 жылдык тарыхы эгемендикке умтулган Кыргыз элинин тарыхы менен тагдырлаш экенин белгиледи. Совет доорунда жана эгемен Кыргызстандагы жаңылануу өзгөрүүлөр парламенттин демилге колдоосу менен ишке ашып, айрыкча Кыргызстандын көз карандысыздыгы парламентте тастыкталган. Кыргыз парламенттин табиятынан жана тарыхый жактан бир катар өлкөлөрдүн парламенттеринен айырмаланып, өзгөчөлөнтүп турган жагдай пикирлердин көп түрдүүлүгү жана ачык айкындуулук. Ушуга ылайык талаштан тактык жаралат, бардык жыйындар, талкуулар элге ачык айкын көрсөтүлөт. Анткени Жогорку Кеңеш мамлекеттеги маанилүү маселелер талкуулануучу бийик саясий трибуна катары кызмат кыла берет. Урматтуу меймандар, Жогорку Кеңештин 85 жылдык тарыхы эгемендикке умтулган Кыргыз элинин тарыхы менен тагдырлаш, Совет доорундагы жана эгемен Кыргызстандагы жаңылануулар, өзгөрүүлөрдүн бардыгы Жогорку Кеңештин демилгеси жана колдоосу менен ишке ашып келди. Айрыкча Кыргыз мамлекетинин көз карандысыздыгы алгач парламент тарабынан тастыкталып, эгемендигибизди далилдеген чечимдердин бардыгы депутаттар тарабынан кабыл алынды. Кылымга тете кызматы бар Кыргыз парламенти түзүлгөндөн берки ишмердигинде 1 жана 2 палаталуу, мажоритардык жана пропорционалдык шайлоо системаларын өткөрдү. Бирок кандай курамда иштебесин тарыхый миссиясын так аткарып, эң негизгиси конституциялык түзүлүшүнүн негиздерин бекем сактап, укуктук эгемен мамлекетти түптөп өнүктүрүүгө жана элдик бийликти камсыз кылууда салымы бар. Муну менен катар Кыргыз парламентинин эл аралык аренадагы максатка багытталган жана ырааттуу иши Кыргызстандагы демократиянын жана парламентаризмдин негиздерин бекемдеп өнүктүрүүдө. Биздин максат өнүккөн өлкөнү куруу аркылуу туруктуу дүйнөнү түзүү, ал үчүн адамзат жашаган жер шарында ынтымак, биримдик өкүм сүрүүсү абзел. Саясий көз караштарыбыз ар башка болсо да, биздин максатыбыз бир. Алдыбызда чоң пландар, ири жаңылануулар турат. Алардын баарын биз биргелешип ишке ашырабыз деген ишеничтемин. Ал эми Жогорку Кеңеш мамлекетибиздин гүлдөп өнүгүшүнө багытталган долбоорлордун башында туруп, эл аралык интеграцияны арттырууга арналган бардык демилгелерди колдоону улантат. Ошондой эле парламенттин 85 жылдык маарекеси менен КМШ мамлекеттеринин парламенттер аралык ассамблеясы тагдырлаш. Анткени 31 жыл мурун дал ушул күндөрү парламенттер аралык ассамблеясынын алгачкы жыйыны Бишкекте өтүп, бардык чечимдер Кыргызстанда кабыл алынган. Мындан улам 85 жылдык маарекеге катышкан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин жетекчилери бул тарыхый күнгө токтолуп куттуктоолорун айтышты. Өз кезегинде коңшу Казакстандын сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев боордош Кыргыз элин куттуктап, кыргыз-казак парламенттер аралык байланыштарды арттыруу маселелерине токтолду. Этот год для Кыргызстана Быйыл өлкө үчүн бир катар юбилейлик жана маанилүү окуялар менен өзгөчөлөнүп жатат. Алардын бири Кыргыз Республикасынын жогорку мыйзам чыгаруу органынын 85 жылдык мааракеси. Бул дата Кыргыз элинин байыркы курултай жана элдик жыйындар институту түзгөн парламентаризм салттарына берилгендигин билдирет. Кыргызстан парламентаризм институтунун калыптанышы маанилүү этаптарды басып өткөндүктөн парламентаризм мындан арыда жигердүү өнүгүп, өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө салым кошооруна ишенем. динамичного развития и процветания. Ал эми Азербайжан Республикасынын Милли Мejlisинин төрайымы Сагиба Гафарова Жогорку Кеңештин төрагасына жана эл өкүлдөрүнө жогорку меймандостугу жана эл аралык конференцияга катышууга чакыргандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Трудно переоценить ту созидательную роль, которую сыграл на заре независимости. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары дал ошол легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгынын жана демократиялык түзүлүшүнүн саясий, укуктук жана экономикалык негизи болуп калган бир катар маанилүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алган. Андыктан парламентаризмдин өнүгүшүндө 12-чакырылыштагы Кыргыз СССР Жогорку Советинин өзгөчө ролу бар. Создание правового, демократического и светского государства.
Эл аралык конференциянын алкагында өкмөттө өз куттуктоосун билдирип, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент улуттун башкы калысы экенин белгиледи. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин мыйзам жаратуу иш-аракети өлкөбүздөгү коомдук, саясий, социалдык, экономикалык жана руханий маданий өнүгүүнүн негизги чөйрөлөрүндө ченемдик укуктук базаны калыптандырууга, чыңдоого жана өркүндөтүүгө багытталган. Акылай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ.